Жапара Садыр Нуркожоевич, мен суроом бар эле. Мынакей, папам мектепте охранник, айлыгы 5000 сом. Мамам болсо мектепте техперсонал, айлыгы 5000 сом. 10.000 сом экөөнүкү бирге 10.000 сом. Үйдө байкем да иштебейт, жеңем да иштебейт. 10.000 сомго эч ким жашай албайт. Мисалы үчүнчү, неге разнорабочийлердин айлыгын көбөйтпөйсүңөр? Кечке эле мугалимдердин диплому барлардын эле айлыгын көбөйтө бересиңер. Жана мен дагы бир жолу айтайын, мен быйыл 9-классты бүттүм. Өзүм каалаган окууга өттүм. Бирок 9-классты бүткөндөн кийин бюджет жок экен, контрактка өттүм. Атам менен апамдын айлыгы бириги 10.000 сом болгондугу үчүн окутпай коюшту меничи. 10.000 контрагы 40.000 сом экен, айлыгыбыз 10.000 сом болсо, биз кантип контракт төлөйбүз деп окутпай коюшту. Ушунча окубай калып каламбы? Туура маселе, туура проблема бул. Туура проблема.